Өспүрүмдөр чөйрөсүндө белгилүү болгон Одноклассники интернет сайты окуучулар арасында үгүттөө аянтчасына айланды. 15 жаштагы мектеп окуучусу классташтарын Сирияда болуп жаткан согушка тартуу аракетин жасаган. Балалар чууга келетсин алыңга дегенде. Мындай кырдаалды жөнгө салууда учурда Билим берүү министрлигинин макулдугу менен укук коргоо органдарынын кызматкерлери мугалимдер менен чогуу бардык мектептерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп жатышат. Окуучулар адистерден диндин туура багытын үйрөнүүдө. Окуучуларыбыз алгач кайсыл багыт туура эмес экендигин туура тааный билсе, анда ошого жараша алар иш аракет тутат. Анткени балдарыбыздын баягы кыял мүнөзүндө кайсыл эмнени көбүрөөк жакшы жагын айтат, ага кызыгуусу тез күчөй турган куракта болушат. Дин менен мамлекеттин ортосундагы саясатты аныктаган диний концепциянын негизинде облустарда иш-чаралар өтүп жатат. Мамлекеттик кызматкерлер муфтият өкүлдөрү менен биргеликте динди радикалдаштырууга каршы, экстремизм жана террорчулукту токтотуу багытында жыйын уюштурган. Оларга туура түшүнүп иш алып бара турган болсок, Кудай кааласа мына Сирияга кетип аткандар, Иракка кетип аткандар, согушка кетип аткандар, ошолордун бардыгы ушу динди туура эмес түшүнгөнүн негизинде кетип атат деп ойлойбуз. Ишенимдин туура эмес жагынан кетип атканын эсептейбиз. Бул багытта Ички иштер министрлигинин кызматкерлери айылдарда үймө-үй кыдырып, ата-энелер менен да тыгыз байланышта иштеп жатышат. Сыртта жүргөн балдардын иштээрин же окуган жайын аныктоо боюнча да жумуштар жүргүзүлүүдө. Актилек Гүлжигит кызы, Акжол Айбашев, Коомдук биринчи канал, Ош шаары.